Келинчегим менен урушуп кеткен элем. Экөөбүз бөлөк жашап калганбыз. Арадан убакыт өтүп, телефон аркылуу сүйлөшүп жатып, талагымды бердим деп айтсам, анда 3 жолу айт деген эле. 3 жолу айткам. Нике бузулдубу меники? Бузулат тугандар. 3 жолу болгондон кийин 3 талак бизде шарияттагы бар нерсе. 3 талак түшкөндөн кийин болду. Эми кайрадан нике кыйса болбойт. Бир гана шарт менен ошол аял иддасын өткөндөн кийин башкага турмушка чыгыш керек. Экинчи күйөөсү дагы буга талак берсе, дагы иддадан кийин анан тазаланып, биринчи күйөөсүнө гана адал болот. Башка шариятта жолу жок. Ставкалардан акча тапсам болобу? Ошонун бир адал жолу барбы? Мисалы, 2 команда ойносо, бирөөсү утат деп, акчаны адал жакка жумшасам болобу? Үйдөгүлөрдө кредит бар, ошо менен бүтүрүп койсо болобу? Тугандар, ставка болбойт бизде. Мен буга, сиз буга, паланчага деп, бул кумардын эле бир түрү болуп калат, арам болуп калат. Бизде байге болот, шариятыбызда байге болот. Мына ал кумардын эле бир түрү. Гарантия эмес да сага точно утасың деп. Ставка койдуң, утулбай калдың. Кредитиң го дагы бар. Башыңдын үстүнө дагы бир өлгөндүн үстүнө gömгөн болуп кесепет келсем эмне болосуң сен? Ошон үчүн бул мындай жол менен эмес. Анан көрөк сиз ставка коюп отура бербей, ошо кичине акча бар экен, ошону анан көрөк оборот кылыңыз. Ошого мээнет кылыңыз, эгин эгиңиз, мал алыңыз, соода сатык кылыңыз. Кудайым анан жардам берет, адал жол менен иншалла карыздан кутулуп аласыз. Биздикилер бир аялга жүрөк көтөргөнү барыптыр. Ал аял ага сени тайенеңдин арыбагы колдоп турат экен дептир. Анан ошондой эле аян түшүптүр. Ал аял ошондой аянга окшогон нерселерди кандай нерсеге таянып айтышы мүмкүн? Же көз ачыкпы? Кудай билет, эч кимге аян түшпөйт туган. Илхам жакшы иштерге түшүшү мүмкүн, бирок келечекте айта турган андай болбойт. Бир нерсени эске алып коюш керек. Эмдеген энелерибиз бар. Алхамдулилlah, шарият буга каршы эмес. Чочулап калат, жүрөгүн көтөрүп коет. Бул бөлөк нерсе. Анан азыркындай келип, тияк сен паланча арбак колдойт экен, мындай экен деген, бул болбойт. Талак маселеси жана үй бүлө маселесинде жеке сүйлөшө аламбы деп. Мейли Инстаграмга кирсеңиз, буюрса суроо болсо болот. Эрежесиз эр таймашканга катышса болобу? Же акыркы күндө бул таптакыр эле болбой калды. Болбойт тугандар. Спорт катары эле меселе азыр эми карап, бир башка бири-бирин кордоо катары болуп кетти. Күч сынашуу, шамдагайлык, кыйындык, эр жүрөктүк эмес, бул башкача жолго кетти туган. Ошон үчүн мындайга катышпай эле коюш керек. Азыркы учурда мамлекет тарабынан Кытайдан алынган COVID-19га каршы вакцинага көз карашыңыз кандай? Алсак болобу? Бара-бара алганга мажбур кылганы жатышат. Бирок ал вакцинаны көтөрө албай өлгөндөр болуп атыптыр. Вакцина боюнча мен эч нерсе деп айта албайм. Алла таалам биринчи баарыбызды ушу жаман оорудан сактасын, ооруп аткандарга шифа берсин. Кудай кааласа бардык Алла Тааладан эми туура вакцинага деле динибиз каршы эмес, бирок курамы эмнеде? Ал ошо вакцина деп кийин кайра оорутуп койбойбу? Азыркы айтып аткандай. Мындайлар дагы ошон үчүн аябай кылдаттуулук менен тактап биздеги Минздрав деп коебуз, министр мына саламаттык сактоо министрлиги буга Кыргызстандагы ар бир жарандын ден соолугуна жоопкер министерство бар. Булар жооп бериш керек да. Вот ошон үчүн айлык алып отурушат, ошон үчүн иштеп отурушат, ошон үчүн ал жердеги булар баардан ошолор жооп бериш керек. Карап турупчу. Азыр мен бирок ден соолугу жакшыларга зачем эле ал? Этияттанып эле турайлы, дуа кылып турайлы. Алла таалам ушу вакцинасы жок эле Алла таалам оорудан сактап, ооруларыбызга шифа берсин. Тез-тез мышык түш көрсө эмне болот? Мышык, жылан, ит булардын бардыгы жиндерден табир болот. Ошон үчүн ишага карап туруп Ихлас фалахнасты окуп жатыңыз, 3 жолу дем салып, даарат менен жатыңыз, өзүңүзгө шифтеп. Мен адамдарга видео аркылуу күнөө кылуусуна себепкер болуп калсам, эмне кылышым керек? Видеороликке музыка колдонсо болот. Жакшы эмес, күнөккө себеп болуп калсаңыз, таксыр тооба кылыңыз, ошону кайра, ошо видеону кайтарыңыздар.
анын тообасынын кабыл болушулугуна ошол шарт. Эгерде бирөөнүн жөндөн жөн эле жала жаап, бирөөнүн абийирин төккөн болсо, мына караңыздар таксырлар ошо. Учурдан пайдаланып айтып коеюн. Жаныбарлардын сүрөтүн кылып, күлкүлүү тамаша кылып, президенттерди, башчыларды, депутаттарды, анда мында дагы адамдар бири-бири мындай карикатура кылып атпайбы? Арам туган, Кудайдан корккула. Бул болбогону, бул болбойт, бул аркылуу сен абийир таппайсың. Ушундай жасагандар Кудайдан корккула. Абийир таппайсың, эч качан жүрөгүңө тынчтык, бакыт таппайсың. Бирөөнүн үстүнө күлүп атасыңбы? Учур келет, сен үстүңөн бирөө күлөт. Бирөөгө көр казсаң, терең казасыңбы, тайыз казасыңбы, өзүң карап, өзүң түшө тургандай кылып каз дейт да. Ошон үчүн мына нерседен өтө этияттаңыздар. Анан дагы айткан, мына жакында угуп калдык, азыр кыздар эмне суроодагы бар экен, келип калат болуш керек, бирок кайра мен унутуп калбайын деп атам да. Кыздар эмес, балдар кыздарга окшоп бийлеп, кыздарга окшоп киного тартылып, өздөрүн кыздар кылып окшотуп атыптыр да. Туган, Алланын алатына каласың, корк Кудайдан. Корк Кудайдан. Бүгүн бар, эртеге жок дүйнө. Кабырыңдан корк. Жан алгыч периште эртеби кеч келет. Андан корккон. Алланын алдына барганда корккон. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан, Алланын, периштелердин наалаты болсун, бардык калайык калктын наалаты болсун. Кимге? Мына ошол кыздар эркектерге окшоп, эркектер аялдарга окшоп, аялдар эркектерге окшогондорго болбойт тугандар бул. Эркек бойдон калсын. Аял бойдон калсын. Алла Таалам жаратканда эркекти өзүнүн өзгөчөлүгү менен, аялды өзүнүн өзгөчөлүгү менен жаратканда, анын назиктиги, сулуулугу өзүнүн ордунда болсун. Ордунда болсун. Эркектин сүрү, ал өзүнүн ордунда болсун. Алла Таалам эркек кылып жаратты. Бул батыш үлгү эмес бизге. Акыл эсибизди топтойлу. Биз Кудайды карап жашайлы. Биз пайгамбарыбызды карап жашайлы. Бактылуу жолдо жашайлы. Андай эмес ал. Эркек менен эркек кармаша жүрө турган. Айтып өре турган болсо көп сөз бар, бирок мыналды жерде Кудай кааласа учурунда келсе дагы айтабыз. Бундайдан туугандар тооба кылайлы, ушуга чейин болуп калган болсо тооба кылып кайтайлы болду. Мен 25 жаштамын, ата-энем айылда жалгыз турушат. Орозого 40 күнгө ниет кылып койгом. Суро 40 күнгө чыгып келсем, же айылга барып ата-энеме кызмат кылып келсем, кеңешиңиз бериңиз. Ата-эне жаш кызматка муктаж эмес болсо, барып патасын алып келиңиз, 1-2 күн чогуу орозо тутуп, чогуу үйдө таалим кылып, зикр, дуа кылып патасын алып келиңиз. Эгерде кызматка муктаж болуп калса, сизден башка жок болсо, анда ата-энеңиздин кызматын кылыңыз. Анан буйрса Кудай кааласа Алланын жолуна чыгасыз. Үйдө бир адам имансыз болсо, калгандардын ибадат өтөт. Ар бир адам өзүнүн кабыры болот. Ар бир адам өзүнүн кылган ишине жооп берет тугандар. Карындашым 2020 жылдын эсебинен 10 күндүк ороза кармоо карыз болуп калган. Ал карыз күндөрүн 2021 жылдын ороза башталганга чейин кармап отурса зарылбы же бүткөндөн кийин кармасабы. Мурда суроолордон калып кеткен экен да. Эми азыр Рамазандыкын гана кармаш керек азыр. Рамазан бүтөт, Кудайым буйрса, андан кийин айт болот. Айт күнү ороза кармаган арам болот. Кармабаш керек. Андан кийин бир күн өткөргөндөн кийин болду. Кармай берсе болот казаларын. Быйылкысындагы, былтыркысында кармай берсе болот. Аял затынын ороза кармоосунун өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып берсеңиз. Кандай амалдарды кылуу керек? Аларга берилүүчү сооптор, убадалар боюнча. Эркек менен аял айырмасы жок. Кандай эле эркектер ороза тутат, аялдар деле ороза тутат. Албетте этек кири келип калса, алар кармабайт, Куран окубайт. Ошондой эле Алла таза учурунда Куран да окуйт, дуа да кылат, зикир да кылат. Таравих намазды окушат. Дагы айтып коеюн. Көп аялдар ушундай ойлошот экен. Таравих намаздар эркектер ушу мечитке барып окуйт, таравих тартканга кетти айылда. Таравих окуганга кетти. Аялдарчы үйдө ушактаганга калдыбы? Жок. Алар дагы ибадат үчүн, аларга да кабыр, аларга да ахирет, аларга да бейиш тозок бар туган. Үйдө таравих намаз, куптан намазын 2 рекет сүннөтүн окугандан кийин, куптан намаз, анан 2 рекет сүннөт окугандан кийин 20 рекет таравих окуш керек. Жеке-жеке акырын. Энелерибиз кыйналса, отуруп эле окусун. Эч кандай столго отуруп эле окусун, бирок окусун. Анан кийин бүтүрүп вачип. Макулбу? Аялдар ооруган учурда ороза кармабай калса, анан кийин аяктаганда кармаса окулган намаздарын окуу, Куранды окууга кылган ихсандары үчүн Рамазан айындагы эле соопту көбөйтүлгөндөй алышабы. Иншалла, ниетте Кудай кааласа. Эми бул үзүр Алла Тааладан берилген табигый аял затына берилген үзүр. Болбосо кармайт эле. Алла Таалам иншалла берешен зат, берен десе аны эч ким кой деп айта албайт. Албетте дагы бир кошумча айтып коеюн. Ооз аштыра бергиле.
урматтуу энелер, урматтуу аялдар, ооз ачтырсаңыздар эмне болот? Ошо орозо туткан киши канча сооп тапса, ошончо таба бересиз. 10 кишиге ооз ачтырсаңыз, 10 орозо туткан сообун аласыз. Сиз го эми азыр жалгыз элеңиз. Ана, бул жактан бул биринчиси, экинчиси күнөөлөр кечирилет, үчүнчүсү дозоктун отунан кутулат деген пайгамбарыбыз. Мен ислам дини университетине тапшырып окуп, илим алып, ислам динин элге жеткирип өмүр сүргүм келет. Бирок ата энем каршы чыкса кандай кылышым керек? Ислам дини менен жашап, ислам динин көптөгөн элге жеткиргим кызматым келет. Алла таалам разы болсун, машаалла. Ислам дининдеги илим эки түргө бөлүнөт тугандар. Фарзы айн, фарзы кифая деп коет. Мисалы фарзы айн ар бир мусулманга, эркекке, аялга фарыз. Бул жерде ата эненин, күйөөсүнүн, аялынын уруксаты деген, баласынын уруксаты деген жүрбөйт. Бул сөзсүз, мисалы намаздын илими, намаз окуш керек, мисалы таухид, Алла тааланын жалгыздыгы, иман, макулбу? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кийим, Кур'ан жана башка илим фарзы болардычы, мисалы. Ошондой эле мына орозонун илими, аялдарга өзүнө тиешелүү илимдер, буларды. Анан кийин калган фарзы кифаяда кененирээк, тереңирээк илим алам десе, анын сөзсүз ата эненин уруксаты менен, ата эненин патасы менен көндүрсө болот. Азыр арам нерселерге ата энесин көндүрүп атышат балдар. Кызмат кылып, пата кылып, ушундай адептүү дуа кылып жөн эле көндүрсө болот. Жаштык кылып көп күнөө кылдым, зына кылдым. Эми үйлөнгөндө бир турмуш көргөн келинге үйлөндүм. Үйдөгүлөр каршы болуп жүрдү, ата энем каршы болуп жүрдү. Ата энемди нааразы кылдым деп өкүнүп жүрөм. Кандай кылсам эми дейт. Аллаху акбар. Жакшы, сизге өкүнүч эртерээк келиптир. Өлүмгелерден мурда өкүнүч келгени жакшы да. Өкүнүч келерден мурда өлүм келип калса, бул чатак да. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа, кайгырбаңыз өтө, тооба кылыңыз чын жүрөктөн. Эки көз жаш Алла таала үчүн. Кудай кааласа ошо тообанын шарты бар. Ушул жаман жүргөнүңүзгө жиркенип, ошо жаман иштерди таштап, келечекте экинчи кайталабайм я Алла деп Аллага убада берип, Алладан жардам сурап, анан Кудай кааласа ата энеңизге ат душимдай жүрөктөн кызмат кылыңыз барып. Путу колун жууп, чайын, тамагын жасап берип, төшөгүн салып берип, путу колуна, башына массаж жасап, дагы кандай кажети бар, көңүлүн көтөрүп, тамак, продукт алып бериңиз. Үйдөгү иштердин баардыгын, кирди дагы өзүңүз жууңуз, идиш аякты дагы үйдү жууңуз, үйдү дагы өзүңүз шыпырыңыз, баардыгын Кудай кааласа эне, ата жүрөктөрү жөнүндө жиип кетет. Анан Кудай кааласа калгандары алып кете бересиз. Макулбу? Менде бир окуя болгон. Бир таксист байкеге мени алып кеткен адреске кайра бир аманат электроинструментти 4000-5000 сомдук алып таштап коюң деп сурангамын. Ал бирөөнүкү болчу. Таксист алып барып үйгө киргизип койгом деп атат. Аманаттын ээси үйүмө алып келбеди деп жатат. Мунун өкүмү кандай болот? Бунун өкүмү сиздин мойнуңузда болот. Сиз төлөп беришиңиз керек болот. Анан тиги эмеден таксисттен алып ал каалаган учурда. Уста сизди азыркы жубайыңыз менен түш аркылуу тааныштырган деген чынбы? Бизге кызык. Жок, түш эмес, өңүбүздө эле таанышканбыз. Устаз жакында 10 жылдык оюңузду шариятты айтып коюңузчу дейт. Аллаху акбар. 10 жылдык. Алла таалам баарыбызга өмүр берсин. Бирок азыр 10 жыл ким бар, ким жок Кудай билет го. Албетте көп жашайлы деп үмүттөнөбүз. Алла таалам баарыбызга өмүр дагы берсин. Ошо өмүрдө жакшы иштерди кылганга тоофик да берсин. Караңыздар. Көп жашаган эле бактылуулук эмес. Көбү таң калат. Кандай депчи? Көп жашаган 190 жыл. Пайгамбарыбыздан сурады да. Эң жаман адам ким дегенде эмне деп жооп берди? Эң көп жашаган, жаман иштерди кылган. Ушул адамдардын эң жаманы ушу экен. Эң көп жашаган, эң жаман иштерди кылган. Көрүп атпайбызбы? 80-90да карта ойноп, 70-80ге чыгып калган кыздарга тийишип, Ошо учур уже бир путун кабырда. Баарыбыздын эле бир путубуз кабырда. Бирок ага акылга, логикага салганда, алардыкы эми 70-80 деген все деп атат. Анан алдап, намаз окубай, ар жактарына карта-парта ойной турган учурбу, тооба.
Пайгамбарыбыз сурады, эң жакшы ким адамдардан дегенде пайгамбарыбыз ага да жооп берди. Көп жашаган, жакшы иштерди кылган. Демек негизи көп жашап, аз жашап ал маселе демес экен. Негизги маселе жакшы ишти кылганда экен да. Жакшы амалды кылганда экен да. Ошон үчүн Кудай кааласа иншалла биздин оюбуз кандай? Өзүбүз да Аллага ибадат кылып, бүткүл ааламдагы инсандардын баарын Алланын ибадатына чакырып ушул. Өмүрүбүз ушул 10 жылдык менин планым ушул. Эгерде бар болсок, андан кийин 20-30 жыл, 40 жыл канча Алла таалам бизге иншалла жашоо берсе, ден соолук берсе, акыл эс берсе, иншалла бул ааламдын кожоюну ким экен? Ошону тааныттыруу, ошо ааламдын кожоюну ким экен? Ага баш ийип жашоону үйрөтүү, пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды тааныштыруу, Мухаммад алейхиссалам ким экен? Кур'анды, ислам динди даңазалоо. Мына ушу биздин ниеттерибиз. Армияга барсак, сакал маселеси кандай болот? Армияга барсак эчтеке болбойт. Кудай кааласа азыр мына биз жогорку кеңеште сакал маселеси менен жүрбөйбү? Аксакалдар. Бардык эле жерде де, ал наоборот, ошол жерде айтат элем, башкаларга караганда ошо аябай көп кызмат кылып, ошол жердеги офицерлерди, мугалимдерди, старшина жана башкаларды толук угуп, кызматты, илимди өтө кынтыксыз кылганга аракет кылсын, Кудай кааласа баарына үлгү болот. Ана башкаларда дагы даават берсин аларга дагы. Чачтын эки жагын кыскартып, кыскараак кылып алсак болобу же тегиз кыска кылып алыш керекпи? Пайгамбарыбыз тыюу салганбы? Чачтын бир жерин алып салып, бир жерин көбүрөөк, бир жерин азыраак кылганданчы каягы, алдыбы, аркасы, оң жак капталуу айырмасы жок. Кыскасы айтканда, чачты тегиз эле алыш керек туугандар. TikTok тууралуу бул сайтта жаштар бузулуп жатат. Жакшы насаатыңызды айтып кеттиңиз. Эркектер аял сыяктуу бийлеп жатышат. Айттыга таксырлар, мындай болбойт. Салам алейкум, урматтуу максаттар. Так, суроо. 5-октябрь төңкөрүш күндөн кийин ушундай деп айткан сөзүм бар эле. Садыр Жапаров президент болсо, бир эмес 2 кой соет элем деп. Анан болду. Ана мына деп турган элем, эмнегедир акыркы күнү желание кетип калды. Сойбой койсом күнөө болобу дейт. Рахмат. Жок, союш керек туган. Жок, бул убада болдубу? Бул шариятыбыз тугандар. Убада мүмкүнчүлүк барбы? Кудай кааласа 2 койду союп, өзү орозодо айда дагы көбүрөөк соо аласыз. Ифтар кылып бериңиз, же бечараларга бериңиз. Караңыздар тугандар, бизде бир кемчилдик бар да, бадышаларга дуа кылбайбыз. Андай болбойт. Бадышаларга дуа кылышыбыз керек. Оңой эмес, чоң жүк, чоң милдет. Жан жоокерлери, тегерегиндеги ким деген кандай гана деген милери бар. Ошон үчүн иншалла көп. Алар оңолсо, элдин баары оңолот. Алар жакшы болсо, элдин баары жакшы болот. Макулбу? Ошон үчүн иншалла көп Рамазан айда дагы дуа кылып туруш керек. Сизден мени суроом мындай, кулагыма жара чыгып, суу тийген сайын денеме таркап жатат. Ушуга мен таямым дарат алсам болобу? Жок, кулакты жубай эле коюңуз. Таямым болбойт. 4 фарыз бар го ошону. Кулак өзү мустахаб амалдан. Макулбу? Кулак эсе ооруп аткан болсо, ириң-пириң акса, аны жубай эле коюңуз. Ага чейин бетти жууңуз, кол, болду, башка мастарт коюңуз, бутты жууп коюңуз. Таямым эмес, дарат менен окуйсуз намазда. Менин жашым 18-де, мен сакалды сүннөт деп өстүрөм. Бирок окуумдан сакалыңды алгын, болбосо экзаменге киргизбейм деп жатат. Ошого эмне кылсам болот? Отличник болуп окуңуз, кызмат кылыңыз, баарына чай алып бериңиз, дуа кылыңыз. Кудай кааласа киргизет сизге экзаменге. Коркпоңуз. Киресиз Кудай кааласа. Мен 18 жаштамын. 4 бир тууганбыз. Биз жаштыгыбызда ата-энем ажырашып кеткен. Биз чоң энемдин колунда өскөнбүз. Атам башка катын алган. Ал аялынан 3 баласы бар. Атам менен бир аз келишпейбиз. Биз чоңоюп апамдын жанына келдик. Атам менен урушуп кеттик. Атам мага мындай деди: "Силердей балдарым жок" деди. Кандай кылам болот? Кандай кылсам болот? Катташпай койсом болобу дейт. Жок. Катташпай койсо болбойт. Катташпай койсоңуз күнөөкөр болосуңар Алланын алдында. Ата канчалык жаман болсун, канчалык бузук болсун, канчалык кош көңүл болсун, ал өзү үчүн Алланын алдында жооп берет. Бирок бала катары атанын белинен чыккансыңар. Атанын белинен чыккансыңар. Жаманбы, жакшыбы, ошонун белинен чыккансыңар.
атаны урматтаганга шарият буйрган. Колуңардан мейли жүрөгүңөр тартпашы мүмкүн, жаш кезиңерде караган жок, бирок кичпейилдикке, кечиримдүүлүккө алып коюңуздар. Исламдын баалуулугун карап коюңуз. Мүмкүн сиздин кызматыңыздан Кудай кааласа атаңыз дагы ыйманга, тообага келип, жакшы мамиле кылып калар. Бирок тияк-бияк жаман сөз айтпай эле койгула, урушпай эле койгула, жаман сөз айтса деле балам эмессиңер, тигиндей десеңер да унчукпай эле. Колдон келген кызмат, жардамды берип кое бергиле. Көлдө жер бар, курортный зонада коттедж салып иштесе болобу? Мусулман эместерди кабыл кылсак болобу? Жолдору кандай? Мейли иштетиңиз, бирок эми азыркы учурларда мына биздин көлдө билебиз го, аралаш ошого жакшы болот эле. Мына араптардан деле аябай көп сунуштар түшөт, көп мусулман өлкөлөрдөн, даже өзүбүздүн эле Орто Азиядагы аалымдардан, муфтилерден, ушундай чоң-чоң карылардан, кап ушундай бир коттедждер барбы, неме деп коет, мындай халал деп коет да, мисалы эркектер өзүнчө түшө турган, аялдар өзүнчө түшө турган, аралаш эмес депчи, үй бүлө бала чакасы менен келе тургандар. Эми иншалла дуа кылабыз, биздин кыргыздын азаматтары, кыргыз элинин азаматтары ушундай бир өзүнчө эркектерге, өзүнчө аялдарга да салып койсо, ошолорго иншалла бара тургандарга жакшы болот эле, жакшы болот эле. Баардыгы эс алып келмек, үй бүлө бала чакасы менен. Бала 2 жашта эмчек эмет, ороза кармаса болобу, же чыгарып кармаш керекпи? Жок. 2 жашта болсо уже чыгара бериш керек. Валвалидат юрди'на ауладахунна хауляйни камилайни. Энелер өз балдарын 2 жыл эмизет. Болду. Баланын акысы 2 жыл. Ороза кармаш керек. Орозодо даарат алганда гаргара кылбай эле оозду 3 жолу чайкап койсо болобу? Ооз ачылып кетпеш үчүн болот. Ошондой эле кылыш керек. Ошондой эле кылыш керек. Гаргара кылбай эле, мындай эле оозга суу алып чайкап кое бересиз. Клизма орозону бузабы? Толстый кишечникти суу менен тазалап, кайра чыгарат экен. Бузат. Бузат. Клизма орозону бузат тургандар ичинен. Мейли. Ушундайда эгерде жөн эле ашказанды текшерүү менен эле ушундай өзүнүн аспабын салып, ашказанды текшерип, ал ошол аспапта, ошол инструментте деп айтайын, ошол инструментте дары болбосо, эч нерсе болбосо, ал бузулбайт. Билип коюңуз. Эгерде дары болсо, же азыркындай бул айтып атканда ичин жуупа чыга турган болсо, болду, мимма дахал, эмнеди киргизе турган болсо андан бузулат. Макулбу? Ошондой эле ооз, мурун, кулак, ушулардан да кирсе бузулат. Көздөн дары салгылса, буга бузулбайт. Аял киши чачын күйгүзсө болобу? Өзү хижап кийет. Жок. Адамды денесинен чыккандардычы, тырмак болсун, чач болсун, өкүм жерге көмүш керек. Денеден чыккандардын бардыгы. Мейли келде кол кесилип кетет, бир бармагы кесилип кетет, колу кесилип кетет, путу кесилип кетет. Алардын бардыгын өрттөгөнгө, тияк-бияк таштаганга болбойт. Жерге көмүш керек. Мен столовой иштетем. Орозодо кандай иштетсем болот? Тамак сатса күнөө кандай дейт. Мусапырларга тамак берсе боло берет, себеп аларга фарыз эмес. Бирок мусапыр эместерге орозодо тамак берүү күнөө болуп калат. Кандай тамак жеген күнөө, ошондой эле башка бирөөгө жедирген да күнөө. Эгерде ал мусапыр болсо, оорукчан болсо, анда бөлөк кеп. Бир жакшы эле ден соолугу жакшыгачы. Ошон үчүн анча-мынча Кур'ан окутуп тияк-бияк неме кылгандарга ооз ачкандан кийин кылыңыздар. Мына ресторан, кафелерде болуп атпайбы? Кээ бирлер мына билбей калгандан кийин жасап коет да. Атак биздин элибиз жакшы, баары түшүнүктүү, Кудай кааласа бир айтсак эле, ошол ооз ачкандан кийин кыла берсе боло берет. Жума намазда алгачкы 4 рекет сүннөткө жетишпей калса, кийин кайра окулабы? Кийин кайра окулат. Жетишпей калдыңызбы? 4 рекет окуйсуз, дагы 4 рекет окуйсуз андан кийин. Так, купуя окуңуз дейт. Мейли. Кубан таксыр деген ким мага жолуксун. Так. Дамла, мен ата-энем менен кеңешип бир кыздын үй бүлөсүнө айттырсак, ата-энеси макул, кыз макул эмес. Негизи ата-энесин укпаган кыздарга жана балдарга кандай насаат айтылат? Кур'ан, хадисте дейт. Бул өзүнө тиешелүү маселе экен да. Угуш керек экен, да? Ата-энесин угуш керек. Албетте, Кудай кааласа мындай да, биз устаз айтат эле. Кайсы кызды сиздин үйүңүзгө келин болуп, сиздин жубайыңыз болуп кирет деп Алла жазып койсо, ал башка үйгө кирбейт. Айша кыжалат болбо. Кимди жазбасачы сиздин үйүңүзгө кирет деп Алла жазбасачы, ал эч качан кирбейт сизгечи. Кыжалат болбоң ага. Аракет кылайлы, аракет кылайлы. Өтө жакшы, машалла, кадам таштапсыз. Ата-эне менен кеңешип, мейли.
калган дуа кылып тура беребиз. Буда да бир данышмандык бардыр. Буда да Алла Тааланын эмеси бар. Кудай калса нике кайып, Алла Таалам сизге бир жакшысын даярдап койгон. Эч кыжалат болбоң. Атак ата энени угуш керек барыбыз.